Саламатсыздарбы угуучулар? Бул Эки дарыгер аттуу медициналык аудио подкаст. Анын алып баруучусу мен Эрмек Исмаилов жана кесиптешим Бегимай Жетимишева. Саламатсызбы, Бегимай? Саламатсыздарбы биздин угуучулар. Ден соолуктарыңыз кандай? Карантин убагы кандай өткөрүп жатасыз? Шүгүр, кичине продуктивный өтсүн деп аракет кылып атам. Ишибиз биздики дистанционный деп которду баардык жумуштарды. Менин жумушум дагы ошондой болуп атат. Сабактарыңызды онлайн аркылуу берип аткан турбайсызбы, да? Ооба, Zoom аркылуу биз студенттерибизге сабак берип атабыз. Көнүп атабыз ошол программага. Бүгүн биз Бегимай экөөбүздүн аудио подкастыбыз коронавирус илдети боюнча жыйынтыкты чыгаруу эртерээк болсо дагы, бирок эртеңден баштап кээ бирки ишканаларга иштегенге макулдугун берип жатышат. Анан ойлор, пикирлер боюнча биз Бегимай экөөбүз бүгүн сүйлөшөлүк деп чечтик. Менин биринчи суроом Бегимайга: карантиндин мөөнөтү аяктап бара жатат. Оюңузча, Бегимай, илдетти токтотуу боюнча биздин мамлекет жетишерлүү түрдө аракет жасадыбы, жасаган жокпу? Кичине өзүңүздүн оюңузду айтып кетесизби? Менимче жакшы эле аракет кылышты. Себеби дегенде, салыштырып айтсак, карантин деп биздиге жарыялады, туурабы? Кайсыл сааттагы саат 8ден эртең мененки 8ге чейин уруксат деп. Режимди биздин элибиз жакшы, туура колдонушту, укту. Мамлекет тарабынан берилген указ деп коелу. Ошого баш ийип, тартиптүү болушуп, биздин элдерибиз ошого мен азамат деп айтат элем. Бул биринчи. Экинчиси, башка чет мамлекеттерден келгендерге обсервация кылды. Ал дагы бул экинчи аракети болду мамлекет тарабынан. Бул дагы жакшы, жыйынтыгы жакшы болду деп ойлоймун. Ошого карабастан бул оору албетте болду, бизде болуп жатат. Тилекке каршы азыркы убакта менин оюмча көбүнчө дарыгерлерден чыгып атат. Эмне үчүн? Себеби дегенде, эң башында бул илдет башталганда биздин бир коллегабыз айткандай, бул согушка куралданбай биздин дарыгерлерибиз чыкты. Ошол себеп болду деп ойлоймун. Негизги формалар, мисалы үчүн, бул вируска каршы атайын формаларды кийиш керек. Ошол бизде жок болуп калды биринчи убактарда. Себеби дегенде, обсервацияда болгон иштеген дарыгерлердин кантип иштегендерин мен байкап турдум. Өзүм өз көзүм менен көрдүм. Биринчи жумада ошондой эч кандай формасы жок, жөн эле маска, анан кийин шепчиктерди кийип алып эле, перчаткаларды тагынып алып эле, халатчан ооруларды аралап жүрүштү. Менимче ошол кичине зыян алып келди окшойт дарыгерлерибизге, тилекке каршы. Негизинен, эгер жыйынтыктап айтсак, аракет болду. Элдерибиз дагы акылдуу болуп, сөздү укту. Себеби дегенде, башка мамлекеттер менен салыштырсак, мисалы үчүн, менин көптөгөн коллегаларым бар чоң шаарлардан. Ал жакта мындай тартиптүү болбоптур алардын калкы. Ошондуктан алардын жыйынтыгында каза тапкандар дагы саны көп болуптур. Ошол себептен биздин кылган аракетибиз эл тарабынан, мамлекет тарабынан өзүнүн салымы бар деп ойлоймун. Оюңузга чоң рахмат, Бегимай. Мен дагы кошумчалап кетсем, бүгүнкү күндө бизде Кыргызстанда 746 коронавирус илдети менен чалдыккандар бар экен, жана каза болгондордун саны 8 деп айтып жатышат. Биз алыска барбай эле кошумча мамлекеттерге салыштырганда Казакстан, Өзбекстан чындыгында эле бизде ооругандардын саны аз болуп жатат. Бул биздин мамлекетибиздин эртерээк жанагы өзгөчө кырдаалдын киргизгендин жыйынтыгы деп ойлойм. Албетте терс жактары дагы бар, мындай оң жактары дагы бар. Бирок бул биз үчүн чоң сабак болду деп ойлойм. Келечекте балким ушундай пандемиялар болуп калса, мен оюмча биздин мамлекет даярыраак турат деп ойлойм. Дагы бир суроом бар эле, Бегимай, сизге. Азыр акырындыктап ушул май ичи чектөөлөрдү жокко чыгарабыз деп атат да. Башында азыр, мисалы үчүн, чачалгыч, стол, машина оңдой турган жайларды ачабыз. Анан 11-майдан баштап маршруткаларды иштетип баштайбыз деп жатышат. Троллейбустарды тагыраак айтканда,
сиздин оюңузча ушул нерсе туурабы? Мисалы үчүн кээ бирки мамлекеттерде июнь сентябрдын аягына чейин ушул чектөөлөрдү коюптур да. Биз эртерээк чыгарган жокпузбу? Же биздин мамлекетибиз, биздин элибиздин аң сезимине ишенип ушундай иш чараларды көрүп жатабы? Жакшы суроо бердиңиз, абдан оор суроо бердиңиз мага. Чындыгында сегодня бул суроодо эч кимге таанытпай эле коеюн, бул жеке оюм болсун. Макулбу Эрмек? Эч ким ойлобосун бул ушундай дегендей деп. Жок. Бул жөн эле менин жеке оюм болсун. Бир чети туура деп ойлойм. Эмне үчүн? Эң негизгиден албетте ар бир адам күнүмдүк керектөөлөрү. Бул тамактануу, тамактануу үчүн иштеш керек. Туурабы? Туура. Көбү мисалы үчүн бизде жеке мекемелер, жеке бейтапканалар көбүнчө жекеге өтүп баратабыз биз. Анан биздин көп эле элибиз чөйрөдө иштешет. Албетте аларды каражатсыз деп майдын башына чейин деп чыгарышты. Эми 10-на чейин деп кырдаалды дагы созду. Алар дагы үйүндө отурушат. Ошол 2 ай болду мисалы үчүн. Алар үчүн кыйын эле болуп жатат. Ошол эле мисалы үчүн банктарды айтайлы. Канча банк бар, канча ошол жерде иштеген адамдар бар. Алардын үй бүлөсү бар. Ашыкча бир каражат эмес, мындай күнүмдүк керектүү нерселерге сарп кыла турган каражат болуш керек деп ойлойм. Ошол адамдар үчүн абдан кыйын болот. Мамлекет тарабынан эми биз билебиз мамлекеттин кырдаалы кандай экенин, туурабы? Тилекке каршы көп маанилүү бир жардам көргөзүлгөн деле жок азыркы учурда деле. Ошондуктан ошону эске алышыбыз керек. Башка мамлекетте айтып атасыз, созду деп. Алардын каражаты бардыр. Ошол элди кармап, ар бир элди кармаганга кудурети жететтир. Алар эми ошондой аракетти кылышат. Кылса дагы жарашат да. Бизге кичине элдердин укуктары кысылып калды. Менимче биз майдын аягында эми мурдагы күндөрүбүзгө келишибиз бул зарыл деп ойлойм. Мен дагы жеке пикиримди айтып кетсем, бул тууралуу. Бир жагынан сиз айткандай эле айла жоктун чарасы болуп атат, себеби майдын акырына чейин бул өзгөчө кырдаалды узартып койгондо, анда биздин элибиз кааласа деле сыртка чыгып иштөөгө мажбур болушат эле. Себеби азыр мен мисалы үчүн сырткы магазинге чыксам деле адамдар көп, абдан көп да. Азыркы учурда мыйзамга кулак салбай эле баягы мажбур чыгып жатканын көрсөтүп турат. Баса бүгүн мен эшикке чыгып көрдүм, байкадым да, менин байкашым боюнча машиналардын саны көбөйүп калыптыр. Элдер дагы мурдагы жашоого акырын келе башташыптыр. Баары эле маска кийиптир деп айта албайм, анткени кээ бири маскачан, кээ бири маскасыз. Машиналардын саны, таксилер жолго чыгып калышыптыр. Анан ойлоп койдум, шаарыбыз анда эски күндөрүбүзгө келип атыптыр депчи. Анда кийинки суроону мен берейин сизге, Эрмек. Элибиз бул карантинде кандай жыйынтык чыгаруусу шарт деп ойлойсуз? Кантип бүткөндөн кийин санитардык эрежелерди сактоосу шарт элибиз үчүн? Сурооңузга рахмат, Бегим ай. Мен ушул карантин башталганда элибиз баягы дарыгерлерди сыйлабай жүргөн турбайбызбы, тазалыкты сактабай жүргөн эмес турбайбызбы деп көптөгөн сөздөрдү уктум. Бир жагынан бул нерсе кубандырса, бирок экинчи жагынан менин оюмча бул нерселерди бат эле унутуп калат го деген ойлор келип жатты да. Анан азыр эң башкы жыйынтык чыгара турган бул карантинден менин оюмча элибиз биринчи иретте өз ден соолугуна кам көрүүнүн зарылчылыгын көрүш керек. Себеби азыр байкасак, бул коронавирус илдети көбүнчө жанагы иммунитети төмөн болгон бейтаптарды көбүнчө сынга алды да. Баягы эгер ошол бейтаптын кошумча оорулары болгон болсо, аларга бул илдетти кабыл алуу жана бул илдетти көтөрүү абдан оор келди деп эсептейм. Экинчи жыйынтык бул менин оюмча элибизге баягы дарыгерлерди жана тазалыкты канчалык сактоо жана дарыгерлерди сыйлоо маанилүү экени жөнүндө сыноо болуп алып келди деп ойлойм да. Себеби азыр көптөгөн бейтапканаларды пландуу түрдө жаткырган ооруканаларды жаап жана убактылуунча кабыл албай турган болду. Ошол учурларда менин оюмча
бейтаптар бир топ эле кыйынчылыкка кабылды деп ойлоп жатам да азырчы. Үчүнчү жыйынтык болсо, мындан кийин кандай өздөрүн алып жүрүү боюнча жыйынтык чыгарышса жакшы болмок. Себеби бейтапканага экөөбүз буга чейин подкасттарыбызда сүйлөшкөнбүз Бегимай. Бейтапканага келгенде сөзсүз түрдө бет каап жана бейтаптын жанына барганда сөзсүз түрдө жанагы өбүшүп же кол кармашып учурашпай эле алыстан эле айта турган сөздөрүнү айтып чыккыла деген суранычты дайыма четке кагышчу. Ушул карантинден кийин менин каалоо тилегим бар эле жана үмүт кылат элем ошол азыркы эрежелерди мындан ары да сактап калса. Себеби бир гана коронавирус илдет эмес, жана башка оорулар ошол иммунитети төмөн бейтаптарга жугушу мүмкүн. Эгер ошону сактап калышса, менимче бул абдан жакшы жыйынтык болмок. Жанагы сиздин акыркы сурооңуз боюнча, карантин бүткөндөн кийин санитардык эрежелердин сакталуусу шартпы? Албетте шарт. Бул бир гана бейтапканада эмес, менин оюмча маршруткага түшөбү, чоң баягы магазиндерге барышабы, сөзсүз түрдө оору толук жоюла элек учурда жанагы антисептик растворлорду алып жүргөн туура го деп эсептейм. Менимче эл үчүн жакшы сыноо болду. Ошонун баарын биз кандай кыймыл аракетти үйрөнсөк, менимче ошону сакташат го дейм. Кийинки суроо, Эрмек, биз сүйлөшөлү. Карантин дарыгерлерге кандай сыноо алып келди? Жана бул сонун суроо. Жеке оюңузду билдирсеңиз, Эрмек. Башында экөөбүз сүйлөшүп жаткандай, элибизге кандай сыноо алып келди дегенде эле, дарыгерлерге дагы бул бир топ сыноолорду алып келди деп эсептейм. Бул бир гана биздин дарыгерлерге эмес, саламаттыкты сактоо министрлиги жалпы сыноо болуп эсептелди деп ойлойм. Биздин саламаттык сактоо министрлиги жана медицинабыз канчалык деңгээлде өнүккөнүн, канчалык деңгээлде терс жактары бар экенин анык эле билдирип койду. Дарыгерлерибиз канчалык тажрыйбалуу, даярдыгы кандай экенин ушундай түрдүү сыноолорду алып келди деп ойлойм. Анан мындай жыйынтык чыгарсак, көптөгөн терс жактарыбыз бар экен. Алдында абдан көп иш жүргүзүш керек. Бул бир гана жанагы атайын костюмдарды эмес, бул дарыгерлердин тажрыйбасын жогорулатуу боюнча, вирусологдордун саны аз болгону, мындан ары ошол вирусологдорду көбөйтүү саны боюнча менин оюмча саламаттык сактоо министрлиги тарабынан жыйынтыктар чыгарылыш керек. Эпидемиолог, жугуштуу оорулар боюнча дарыгерлер бизде аз экени мындай ачык эле билинип калды. Бул сыр деп ойлобойм. Жана жабдыктар боюнча жанагы искусственный вентиляция легких деп орусчасы айтылгандай, ошол жабдыктарыбыз аз экен. Мындан ары аны дагы толуктаганга иш аракет жүргүзүшөт деп ойлойм. Дагы бир жеке оюм, бул толук түрдө биздин саламаттык сактоо министрлиги реформага муктаж экени билинип калды деп ойлойм да. Сиз, Бегимай, сиздин оюңуз кандай? Бул орустардын сөзү бар го, все, что не делается, все к лучшему, да? Демек, бул илдет келди, ызы-чуу салды дүйнөгө. Ооба. Ошол жерде биздин көзүбүз ачыла түштү го дейм. Себеби дегенде элдин да көзү ачылды, бийликтин да көзү ачылды. Элдин көзү ачылган жөн айтсам, алар өзүбүз байкагандай, мисалы, кичине дарыгерлер үчүн болгон сый урмат жоголуп бараткан. Бул күндөрү мисалы үчүн жалгыз дарыгерлер ошол адамдардын өмүрлөрү үчүн күрөшүп, өзүнүн ден соолугун, өзүнүн мындай коопсуздугун ойлошкон жок да, көбүн элечи. Анан кийин ошо адамдарга жардам берейин деп алар чоң аракеттерди кылды. Жыйынтыгында өздөрү дагы ошол ооруга чалдыгышты. Менимче бул чоң көрүнүш, жакшы көрүнүш. Эл дагы кичине аны көрсүн, кичине болсо да биздин дарыгерлерибизди кичине урмат сыйга батсын деп айтат элем. Эми өзүңүз эле айттыңыз, башка биздин бийликтерибизге, биздин баардык дегеле системабызга чоң жаракат алып келди. Көзүбүз ачыла түштүк. Керектүү бир кыймыл аракетти мындан кийин аткарат деген чоң үмүттөмүн чындыгында. Туура айтасыз. Дарыгерлердин жасаган аракети боюнча айтып кеттиңиз. Мен да кошумчалап кетсем, чындыгында биздин дарыгерлер башында атайын жанагы жабдыктарсыз
ачактарга барган бул менин оюмча чоң эрдик болду. Себеби бул баягы баарыбыз эле айтып атабыз, согушка мылтыксыз баргандай эле барып, өзүбүздүн ден соолугубузду бир гана биздин ден соолугубуз эмес, үй бүлөбүздүн ден соолугуна коркунуч алып келишине карабай, дарыгерлер ошол бейтаптарды карап жана башка аракеттерди жасашты да. Күнү түнү уктабай жүрүшпөдүбү? Азыр деле жүрүшөт. Ооба, азыр деле ошондой. Кичине сабак болсун элдерге. Мага ошол жагы аябай мындай көбөй да. Чындыгында айтканда. Туура айтасыз. Анын азыркы учурда интернетте комментарийлерди окуп жатып, абдан көңүлүм түшүп жатат. Себеби көпчүлүгү дарыгерлер атайын илдетти жуктуруп алып атат. Бул илдет жок деген сөздөр дарыгерлерге бул жардам катары эмес, кайрадан тескерисинче ошол ишеничтерин жоготконго салымдарын кошуп жатышат да. Бул туура эмес көрүнүш деп ойлойм. Андан көрө ошол интернетте жазып жаткан окурмандар, биздин жарандарыбыз дарыгерлерге буйруса баары жакшы болот, силердин жардамыңар менен илдеттен кутулабыз, ошон үчүн биз силер үчүн үйдө олтурабыз, үй бүлөбүз үчүн үйдө олтурабыз деп комментарийлерди жазса, менимче ошол жерде иштеп жаткан дарыгерлердин бир топ маанайы көтөрүлмөк. Туурабы, Бегимай? Албетте поддержка болсун да эл жагынан. Бирок баары эле антип жазган жок. Дарыгерлерге рахмат айтып, таазим этип аткандары дагы бар. 5 кол тең эмес да негизинен. Ошого тарынбай эле койсок деле болот эми. Туура айтасыз. Анан ушул маегибиздин акырында көпчүлүктү кызыктырып жаткан суроо менен экөөбүз жыйынтык чыгарып кетсек, коронавирус илдети качан аяктайт же ушул илдет биз менен калабы деген суроого оюңузду кандай айтып кетесиз? Бул дүйнөнүн баарына чоң бир суроо болуп турат азыркы заманда. Күнүгө жаңылыктар, пландар кичине өзгөрүлүп, күндөн күнгө өзгөрүп атат. Эртеңки күнү эмне болот деп айтыш абдан зор. Эми эң аягы бул илдетти жеңүү үчүн бир гана жыйынтык болот. Бул же дары табуу, бул үчүн же вакцина болобу, эмнеси болсо да биз жооп табышыбыз керек. Кантип дарылайбыз? Өзүнүн алгоритмин тапсак, бул биздин жеңишибиз болот албетте. Себеби дегенде азыр чындыгында биз эч билбей жатабыз бул оору негизинен эмне үчүн кантип өзүн алып барат. Чындыгында билбей жатабыз да, эми симптомдорду карап эле дарылап жатабыз. Ошондуктан ар бир ооруну жеңүү үчүн биз себебин билишибиз керек жана ошого каршы кыймыл-аракет жасашыбыз керек. Сиз кандай деп ойлойсуз Эрмек? Оюңуз туура, Бегимай. Мен элдин көз карашы боюнча айтып кетсем, кээ бирки тааныштарым карантин бүтсө эле илдет менен күрөшүп бүттүк деген жыйынтыктарды чыгарып жатышат да. Бул айтып кетет элем эң туура эмес көз караш. Себеби бул илдет азырынча бизден кете элек жана дүйнө жүзү боюнча бул илдет менен күрөшүү уланып жатат. Карантин бүткөндөн кийин көңүлдү бош коюп, кайра эле эрежелерди сактабай ошол боюнча жүргөн болсо, бул илдетке жуктуруп алуу коркунучу абдан чоң көрсөткүчү болот. Ошон үчүн сиз айткандай эле азырынча вакцинасын тапмайынча бул илдет биз менен болот. Вакцинаны азыркы окумуштуулар айтып жатат, жок дегенде 1 жыл же 2 жылга чейин созулушу мүмкүн деп. Ошондуктан ар бир жараныбыз азыр өзүнүн социалдык жоопкерчилигини алып, бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму кеңеш бергендей кыймыл-аракеттерди жасаса, бул ооруну өрчүп кетпешине чоң салым кошушат жана жанындагы туугандарыны, ден соолуктарына кам көрүшөт деп эсептейм. Туура, бирок айтып кетүүчү нерсе, дүйнөнүн окумуштуулары аракет кылып атат албетте. Кечээ жакында эле көргөзүп аткан Россия аракеттери бар экен, бирок азырынча ошо табуу жолунда экен. Германия мисалы үчүн чоң аракет кылып атат. Менимче Американын дагы окумуштуулары өзүнүн аракеттерин кылып атса керек, бирок азырынча ачыкка чыгара элек өздөрүнүн иш аракетин эми жарым жыл, 1 жыл убакыттын арасында табылып калат деген үмүт албетте биз тарабынан. Кечээ жакында эле
жаңылыктардан көрдүм. Дүйнөнүн окумуштуулары аракеттерин кылып атышат. Албетте Германиянын мисалы үчүн көргөзүштү, Россиянын да аракеттери бар экен. Эми бунун баардыгы жолдо болуп жатат. Мындан дагы Американын окумуштуулары менимче аракет кылышса керек. Бирок азырынча угуз элек алар ачык. Ошону карасак, аракеттери бар экен, ошол жыйынтыктары бир аз жакшы жыйынтыктары бар экен. Бирок далилдер өтө аз болуп жатыптыр. Ошондуктан аягына чейин чыгар элек бул ишти. Ошого жараша менимче жарым жылбы же бир жыл ичинде бир жыйынтык чыгат деген чоң үмүт. Мына бүгүн биздин подкастыбызды жыйынтыктап бүттүк. Сиздер менен болгон алып баруучулар Исмаилов Эрмек жана Жетимишева Бигимай. Сорас фонд Кыргызстандагы жардамы менен аудио подкаст жазылды. Бул эки дарыгер аттуу медициналык аудио подкастты укканыңыздар үчүн чоң рахмат. Коронавирус илдети менен күрөшүү бир топ жол артта калса дагы, бирок алдыда бизде көптөгөн сыноолор күтүп жатат. Ошондуктан урматтуу кыргыз элим, жарандык жоопкерчиликти абдан катуу кармап, ушул илдетти жок кылганга жардам бериңиздер. Үйдө болуңуздар жана санитардык эрежелерди сактаганга аракет кылыңыздар. Саламатта калыңыздар.